Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін мен сіздерге басы 1.850.000 сомға бағаланған, сатыла тұрған 6 соток жер участок жөнінде информация бермекшімін. Тегиз, пустой, қызыл китеби бар. Үйлер толтыра, 5 қошқан ел. Анан туғандар, таза су көчөнүн бойынан өткөн. Таза су бар, свет бар, үйлер толтыра. Ушул 6 соток жер участок сатқа чыгып атат. Көрдүңүздөр, тегиз, пустой. Бул жагында мына эки этаж заңгыраган үйлөрдү салып, өзүнчө эле болуп кетишкен мына. Так, тугандар, мен турган жер Кызыл Тал айылы, жаңы будалык. Бул жерге сиздер каяктан келем дей турган болсоңуздар, мына учкундан кирсеңиздер, Жош айылы аркылуу мына жаңы будалыкка кирип келе бересиздер. Чагыр бар нар жакта, Ошолай трассасындачы. Ошол жактан келсеңиздер болот. Жошко келип, Жоштон мына жакка кирсеңиздер, Кызыл Тал аркасы, бул жак жаңы будалык. Мына жактан мында жаңы будалык аркылуу ошо Беш Кашарга өтүп кетсеңиздер болот. Анан жакшылап болуп туруңуздар, сатылуучу жер участогубуз ошол Беш Кашарда. Беш Кашарга сиздер мына Ош өзгөн трассасы тараптан келген болсоңуздар, Жаңалай деген айыл бар го. Жаңалайдан өтсөңүздөр, каналдан өтсөңүздөр эле ал Беш Кашар айылы. Беш Кашар менен Жаңалайдын ортосун канал тосуп турат. Мына каналчы. Же болбосо, Кызыл Тал 18 деген айылдар аркылуу дагы келсеңиздер болот. Жолдору көп. Менимче адресин түшүнүңүздөр, просто билбегендер дагы бар, ошол себептен чотко айтып коюп атам тугандар. Достор, мына мен айткан көчөгө кирип түз жүрүп келесиздер. Сол тараптан мына эки этаж үйдү көрө аласыздар. Анын жанында мына 6 соток жер сатка чыгып аткан учуру. Граница мына Пескалок собордон башталат дагы, мына кошунанын темир тосмосуна келип такалат. Көчө тарабы 20, ичкериге 30. 6 соткаларды билесиздер, 20га 30 болот, узун трассачы. Кызыл китеби бар, азыр эси кызыл китебин кармап көргөзүп кой дейт. Жок, бул жакта кызыл китеби бар деп айтып коюш эле жетиштүү дедим. Ала турган адам өзү карап текшерип, госрегистрден карасуудан өткөрүп алат. Азыр мурункудай закон эмес. Азыр закон өтө күчтүү. Госрегистрдеги нотариустар кызыл китепти карап эле уже компьютерден полный данныйын алып коюшат да. Залогтоо эмеспи, карызы барбы, карызы жокпу, бүт бардыгы компьютерден чыгат. Бир жер не болсо сразу айтат, болбойт, ушундай, мындай экен депчи. Азыр мурункудай закон эмес, көздү жумуп эле өткөрүп берип кое тургандай. Демек, кеңири ала берсеңиздер болот деген ойду айтып атам. Биз дагы өзүбүз лично жер алып сатабыз. Ошол себептен билебиз тугандар. Мына ушул көчөнүн эле мына сол тарабында болуп калат, 20га 30. Бул жогоруга чейин кетет үйлөрчү, жерлерчи, участоктарчы. Бул башталышы. Мына тал турат го, бул каналдын талы тугандар. Канал ошол жерчи. Демек ошо тал турган жер каналдын наркы бети Жаңалай деп эсептелинет. Мына үйлөрдү көрүп атасыздарбы тугандар? Мына жакындатайынчы мына. Бул мына үйлөр турган жер, бул жер жаңы будалык. Түшүнүп атасыздар, Жаңы будалык менен бул Беш Кашардын ортосунда үйлүш жерлер эле тосуп турат. Кудай буйруса барып жогору тарапка аэропорт түшүп калса, болуп кетесиздер, көтөрүлөт баалары. Ошол свет бар, анан көчөнүн боюнан таза суунун турбасы өткөрүлгөн. Баш булактын суусун ичип каласыздар. Өчпөйт, 24 жети, билесиздер, булактын суусу сонун болот. Ошол тегиз. Лайктан басып, туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Жер издегендер көп. Тем более тегиз 6 соток жер билбедим тугандар. Тез эле кетип калат буларчы. Кымбат дегендер азыр тугандар арзан нерсе калбады окшойт. Арзан нерсе жок да азырчы. Арзан нерсе болсо дагы уже түшүнүш керек да, бул алдап атат депчи. Ошондой заман болуп калды азыр. Бул жерлер только көтөрүлөт. 1-2 жылдан кийин булар 2 миллион өтүп деле кетет да. Так, басы болсо 1.850.000, кеми бар. Айткан басында сатпайт эч ким. Түшүрүп берет. Балким 50.000 түшүрүп берет, балким 100.000 түшүрүп берет. Сүйлөшүп содулашасыздар. Нар жагы дагы бир участок, нар жагы көчө. Аны билесиздер. Каждый 2 үйдөн кийин көчө го, мындай болупчу. 1.850.000 кеми бар. Эсин номерин жазып койдум, барыңыздарга ийгилик. Анан басын башында айт дейсиздер эле, жана башында эле айтып койдум 1.850.000 деп. Ошол себептен сиздер лайк басып коюңуздар, колдоп.